Абхаз жана Армян номер менен автоунааны айдагандар кайрылып атышат. Алардын автоунааларды азыр штрафсанкага ГАИ кызматкерлери алып барып атышат. Кыргызстанга Армения, Абхазиядан ташылып келген автоунааларга мунапыс берүү маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Дастан Бекешев мындай жолу элди убара кылбайт дейт. Ананда машиналарды легалдаштыруудан түшкөн акча бюджетти толтурарын айтууда. Эми бул мыйзамдын талабы. Бирок биз 2 жыл мурун мен жана башка депутаттар мына Балбак Зарлыкович да бул маселени көтөргөн. Биз айтканбыз да, мунапыс кылсак буларга. Жөн эле штрафсанкага койбой, эми мунапысты кылсак, менимче бюджетке дагы каражат түшөт, биздин жарандарыбызга дагы мындай жакшы болот да. Ошо биз барсак, эми жөн эле жарандарды жүдөтпөй. Ал эми Балбак Төлөбаев Оңрулда Абхаз, Армян номерлуу унаалар боюнча мыйзам долбоорун өкмөткө жиберген. Биз өткөндө өкмөткө акчаны кайдан табабыз дегенде булактарын көргөзүп бердик эле, урматтуу төрага. Налогду эле көбөйтө бербей, башка кошумча булактарын таап бердик эле. Мына Марлен Абдрахманович экөөбүз Оңрулдуу автоунаалар боюнча мыйзам жазып, баарын даярдап өкмөткө жибергенбиз. Абхаз, Армяндар боюнча мыйзам даяр. Өкмөт былтыр Акылбек Үсөнбекович көчөрдөн айттым элем, өкмөт позициясын билдирип койсун. Оңрулдуу унаалар дагы эле кирип атат. Өкмөт дагы эле проблемаларды үстүнө жыйнап атат да, Кыргызстангачы бул келечекте чоң проблемага айланат. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев бул машиналар өлкөгө коррупциялык жолдор аркылуу алып келинип жатканын белгиледи. Ал буга бажычылар, чек арачылар, унаа ишканасынын кызматкерлери жана башкалар тиешелүү деген пикирде. Устойчивый коррупционный схема түзүлгөн. Ошону эми биз азыр распутывать эте баштадык. Буюрса. Бирок факт есть факт, алар уже кирип калды, сиз айткандай адамдар колдонуп атат, жана башка болуп атат. Бул маселе боюнча мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабыл алыныш керек. Банктар бизди түшүнүп ошол кредитибизди кечип бере турган болсо, макул алып кеткиле ушул машиналарыбызды. Эгерде ушулар керек болуп атса. Бул кайрылуу 2 күн мурда социалдык тармакта тараган. Анда Абхазия жана Армения өлкөлөрүнөн ташылган унаалардын ээлери президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашкан. Алар унаалары айып короого киргизилип жатканын айтып, бийликти буга көңүл буруга чакырган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Биздин сиздерге кайрылып аткан себебибиз мына ушул жерде турган жалпы ушул карапайым калк Мол Армян, Абхаз машинелерди баалары 14-15 миң доллардан кылып алганбыз. Алып, эпте үй бүлөбүздү багып, кредит төлөп, эпте оокатыбызды кылып атсак, бүгүнкү күндө ушул Армян, Абхаз номерлердин баарына запрет кылып, жолдон гаишниктер камап машинелерибизди, айлабызды алты кетирип атат. Биз эми үй бүлөбүздү бул машинени тартып алсаңар, үй бүлөбүздү кантип багабыз, кредиттерибизди кантип төлөйбүз? Мына ушул жерде турган ар бир кишинин 1 миллион, 2 миллиондон кредиттери бар. Ошонун баарын ким түшүнөт бизди? Ички иштер министрлиги жарандарга чет өлкөлүк номерлуу унаа сатып албоону эскертип жатат. Тийиштүү кызмат соңку учурда Армения, Орусия, Абхазиядан машиналарды тетик катары алып келип, чогултуп унаа катары саткан учурлар бар экенин айткан. Ушуга байланыштуу декабрдын башында рейд жүрүп, 148 унаа айып короого киргизилген. Анын 85и Ош шаарынан кармалган. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жана бажы кызматынын кызматкерлери менен биргеликте жай мезгилинде Бишкек шаарынын аймагында рейдтик иш-чараларды өткөрүшкөн. Анын алкагында 28 автоунаа аныкталып, айып короо жайына токтотулган. Бүгүнкү күндө бул автоунаалар чыгарыла элек, дагы эле болсо тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бул айып короо жайына токтотулган автоунаалар чыгарылбайт. Азыркы учурда баардык тийиштүү материалдар чогултулуп, тергөө кызматтарына өткөрүлүп берилет. Кыргызстандагы Абхаз номеру менен жүргөн автоунаалардын ээлери машинаны өзүнө каттатып, башка бирөөгө сатып же болбосо убактылуу айдап турууга да бере албайт. Анткени Абхазиядан келген машиналар ЭАЭптин товары болуп эсептелбейт.